Саламатсыздар урматтуу ата-энелер. Эмне үчүн ата-энелер мектебин окуш керек? Ушул суроого жооп катары врач болуш үчүн адам 10 жыл окуйт. Бардык кесиптерге адам окуйт. Бир гана ушул ата-энелер мектебине эне болуш үчүн, ата болуш үчүн окутпайт экен. Мына Гапрагайов ушул сөздү айтат. Ооба, үйлөнүп койсок 9 айдан кийин, балким 1 жылдан кийин балалуу болот. Бирок бул физиологиялык гана, биологиялык ата-эне болуп атат. Бирок менталдык жактан, моралдык жактан ата-эне болууга биз үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн сиздер менен биз ата-энелер мектеби программасын баштайбыз. Гапыр Мадаминов агайдын методикасы боюнча. Биринчи тапшырма. Тапшырма эмне кылабыз? Блокнот ачабыз, анан кагазга ой жүгүртүп баштайбыз. Мен бүгүн баламдын тарбиясы үчүн эмне кылдым деп блокнотко жазабыз дагы, жоопту дагы ошол жакка жазабыз. Экинчи тапшырманы азыр бир аздан кийин берем. Эми бул ата-энелер мектебинде өзүнүн уникалдуу эрежеси бар. Гапыр Мадаминов агайдын эрежелери. Биринчиси, бүгүндөн баштап мен баламдын каталарын, кемчиликтерин көрбөйм. Экинчиси, мына колду жабабыз, ушинтип менин аркаман кайталайсыңар. Экинчиси, бүгүндөн баштап мен балдарымды жаман сөздөр менен урушпаймын. Оозубузду жабабыз. Үчүнчүсү, балдарым бүгүндөн баштап мен чын дилимде балдарыма сүйүү, мээрим гана төгөмүн. Жүрөгүбүздү кармайбыз. Төртүнчүсү, бүгүндөн баштап мен өзүмдү тарбиялайм. Бешинчиси, бүгүндөн баштап мен балдарымдан жалгыз гана жакшы иштерин издеймин, көрөмүн деп минтип түрбүз салабыз. Эми экинчи тапшырма, тарбия дөңгөлөгү азыр ссылка жөнөтөбүз. Ошо тарбия дөңгөлөгүн көрөсүздөр. Көрүп, үйдө канча баламыз болсо бардыгын тарбия дөңгөлөгүнө салып, анан сүрөткө тартып биздин группага бөлүшөсүздөр. Саламатта туруңуздар.